Саламатсыңар урматтуу 9 класстын окуучулары. Бүгүн биз технология предметинен кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы келечектеги имараттын фасадын чийүү. Сабагыбыздын максаты фасад жөнүндө түшүнүк алуу, имараттардын фасадын түрлөрү жана көрүнүштөрү жөнүндө билимге ээ болуу, имараттардын фасадын жасалгалоонун түрлөрүн, артыкчылыктары жана кемчиликтерин билесиңер. Сабактын аягында фасад чийүүгө аракет кылып көрөсүңөр. Урматтуу окуучулар, өзүңөргө маалым болгондой эле, адам баласы жакшы жашоого, турмушун ыңгайлуу шарттар менен камсыз кылууга жана түрдүү тармактарда кооздук жаратууга аракет кылат. Бүгүнкү сабагыбызда балдар, ар бириңер келечекте кыялданган үйдүн фасадын чийүүгө аракет кыласыңар. Фасад бул имараттын сырткы көрүнүшү. Ошондой эле фасад имараттын проекциясын вертикалдуу тегиздикте тартуу деп аталат. Азыркы мезгилде популярдуулукка ээ болгон ар кандай материалдардан жана ар кандай технологияларды колдонуп жасалган фасадтардын түрлөрү бар. Фасаддык кассеталар, кооздук гипс жасалгасы, фарфор плиткасы, клинкер плиткасы, сайдинг, куюлган кыш, сэндвич панелдери жана таш. Фасаддык кассеталар бул полимер менен капталган, болоттон жасалган бышык фасад. Кассеталардын түз схемасы ар кандай болушу мүмкүн. Орнотуу жөнөкөй. Дагы бир түрү кооздук гипс жасалгасы. Имаратты кооздоп, изоляциялайт, текстуралуу беттерди түзүүгө мүмкүндүк берет. Гипстин негизги милдети дубалдарды тегиздөө. Бул тапшырманы аткаруу үчүн ар кандай курулуш аралашмалары колдонулат. Алар акиташ, цемент, кум курамы, гипс. Фасаддын дагы бир түрү фарфор жана клинкер плиткалары. Чакан чопо плиталар. Уникалдуу кооздоочу элементтер дубалдардын бурчтарында кооз оймо чийме түзүүгө жардам берет. Сайдинг үйдү аба ырайынын начар шарттарынан ишенимдүү коргойт. Көбүнчө ар кандай түрдөгү сайдингте ваниль колдонулуп, сырткы көрүнүшү фасаддын каптоосуна окшош. Бирок сапаты андан бир кыйла жогору. Буюмдун бул түрү кирди кармабайт, чирибейт же дат баспайт. Ал эми дагы бир түрү коюлган кыш. Ал капталдагы кыш деп аталат. Бул имараттын дубалдарын жана пайдубалын тышкы жасалгалоого арналган кыш. Бул көп максаттуу түрү негизинен универсалдуу. Кыш кирпичтер имаратты кооздоо үчүн колдонулат. Сэндвич панелдери үйдү жагымдуу көрүнүшкө кооздойт. Имаратты жылуулук менен камсыз кылат. Бул материал жылуу катмар менен бириктирилген. 2 катмар металлдан турат. Продукциянын сапаттуулугуна пресстөө менен жетишилет. Панелдин бети профилдүү, кооздолгон жылмакай болот. Фасаддын дагы бир түрү таш жасалгасы. Үйдү жасалгылоо үчүн таш көбүнчө эң бышык жана эстетикалык жактан кооз материалдардын бири деп эсептелинет. Сырткы кооздоо процесси көп убакытты талап кылат жана кымбатка турат, бирок натыйжасы арзырлык. Келгиле балдар, демек, эми фасад жөнүндө түшүнүк алдыңар, фасадды чийүүгө аракет кылып көрөбүз. Жогоруда жөнөкөй калем менен фасаддын чиймеси силерге слайдда көрсөтүлгөн. Ушул сүрөттү пайдаланып, келечектеги өзүңөр кыялданган үйдү чийүүгө аракет кылып көргүлө. Сабакты бышыктоо. Имараттын алдыңкы көрүнүшү.
башкы фасад деп аталат. Арткы көрүнүш каптал көрүнүш деп аталат. Ал эми алдыңкы же сол жагындагы көрүнүштөрдү каптал көрүнүш деп аталат. Урматтуу окуучулар, үйгө тапшырма фасаддын 3 көрүнүшүн, негизги көрүнүш, сол жагындагы жана каптал көрүнүштөрүн A4 форматына чийүү. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта.